Kээ бирөөлөрдү карасаңыз жуунуп чыккандай болуп чыгат, кээ бирөөлөр иштетпей эле чыгат да. Эми ошонун туурасы кайсыл? 24 сааттык жашоодун илими бул мага да, сизге дагы ар бир адамга парыз. Дарыканаларга барсаңыз чындап эле таң каласыз да дарынын көптүгүнөн. Анын себеби башым ооруп жатат десеңиз ич дейт. Доктор бутум ооруп жатат десеңиз ич дейт. Ар бир мөмө жемишти өз мезгилинде жок биз аны курутуп, же соленый кылып, же салат кылып кышта жешибиз керек да. Азыр жесекчи ошону. قال النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه البيهقي وابن ماجه. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты, илим изилдөө, илим талап кылуу ар бир мусулман адамга парыз деди. Ар бир мусулмандын 24 саатты кандай өткөрүүнү илимин үйрөнүп алуусу ушул парыз. Кандай даарат алуу керек? İstinca, darat, tayammum, gusul meselelerin farz, vaciplerin, sünnetlerin kantkende darat buzulat, kantkende tüzület oşolordu. Namaz meselesin, tamak meselesin, uyku meselesin, daratkana meselesin. 24 saatlik жашоосунда керек болгон илимди үйрөнүү имамга дагы, артында туруп намаз окуучуларга дагы, ар бир мен мусулман баласымын деген адамга парыз. Ал эми илимди толук үйрөнүп, мурас илимин дагы, мурас бөлүштүрүү илим өзү өтө эле чоң илим да. İslam dininde namaz, orozо, zeket, acılık kança mesele olsa muras ilim meselesi özüle oşonçodu. Misalı daratta 10, 20, 30, 100 suro boluşu mümkün. Namazda makul 1000, kebir ulamalar 12.000 suro boluşu mümkün dep yazgan 2 rekat namazda. Alemi muras meselesinde 10 milyondan aşık mesele oluşu mümkün iken de. Muras meselesi. Al barыбызга farz emes. Anı bir adam bilse bolat. Bir şaharda. 2 adam bilse bolat. Bирок darat ilimin, namaz ilimin, tamak jegende kanday sünnetleri var, uktaganda kanday sünnetleri var, daratkanaga kirip çıkkanda men musulman siyaktуу kirip çıkıp, meşitke kirip çıkkanda, jumuşka barganımda 24 saatlik жашоодун ilimi bul maga da, sizge dagı ar bir adamga parız. Parız degen emne? Bilbesek günölүү bolobuz degen. Bugün biz darat alabız özübüz bilgençe. Daratkanaga idiş kötörüp kirip ketebиz. Barыбыз эле. Kээ bирөөлөр el katары эле көтөрүп кирип кетет. Сурайын десе уялат. Сурабайын десе билбейт. Кайра ошо бойдон көтөрүп чыгат. Кээ бирөөлөрдү карасаңыз жуунуп чыккандай болуп чыгат, кээ бирөөлөр иштетпей эле чыгат да. Эми ошонун туурасы кайсыл? Мына ошол илимди үйрөнүү парыз. Зарыл. Парыз илимин үйрөнүү парыз, важип илимин үйрөнүү важип, sünnet ilimin үйрөнүү sünnet. Sünnetke ылайык tamak жебегендигибиz үчүн бүгүн түрдүү ооруlar. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан ашказан оорунун меркези, оорунун центри ашказан деген. Ошого докторго барып, доктор башым ооруп жатат десеңиз ич дейт. Доктор бутум ооруп жатат десеңиз ич дейт. Баш бул жакта, бут бул ич дейт. Ашказан эмес, себеп оору ашказанда да. Эмне себептен? Азык оокаттын себебинен. Тамак жегендеги сүннөттү. Тамак жегендеги сүннөт отуруп жеш, оң кол менен жеген, курсак ачмайын тамактанбаган, курсак тойгондо токтоткон сүннөттөрүн билбегендиктен чыгып келип жатат оорулар. Бүгүн биз курсагыбыз ачпаса дагы дастарканга отурабыз. Курсак тойгондон кийин келет тамак бизгечи. Биз эмнеге тамак жейбиз билесизби? Түшкү тамак обед кылыш керек деп жейбиз да биз. Курсак ачкан үчүн эмес. Азыр үйгө барганда дастаркан жазылат. Тамак жейбиз. Курсагыбыз ачкандыктан эмес, ужин кылыш керек деп жейбиз да.
toylorga barsak Allah saktасын. Negizgi tamak kelgençe эле курсак тойгон болот. Ошондуктан ошон жол жобосун билбегендиктен азыр дарыканаларга барып бир карасаңыз дарылардын түрлөрүнүн көптүгүнөн таң каласыз да. 60 жаш, 60тын нары берисиндеги аксакалдардан өзү жашы улгайган адамдар менен көбүрөөк отуруп, көбүрөөк сөздөрүн угуп, көбүрөөк суроо берип, ошолордон көп нерселерди үйрөнүш керек. Бир сурасаңыз, сиз жаш кезде кандай оорулар, кандай дарылар бар десеңиз, бар эле десеңиз, мындай дейт да. Bir 3-4 türlü oru var ele. Ce baş oruйт эле, же iç oruйт эле, же тиш oruйт эле. Болду. Биз жаш кезибизде биздин чачыбыз, тырмагыбыз, кирпигибиздин дарылары жок эле. 3 түрдүү дары бар эле, 3 түрдүү оору бар эле. Болду. Анын дарысы коймай эле. Же болбосо дагы 1-2 дарыларды айтат. Азыр дарыканаларга барсаңыз чындап эле таң каласыз да дарынын көптүгүнөн. Анын себеби ушул тамактануудун жол жобосун, сүннөт жолун билбегендигибиз. Азыр 1446-жылы болсо, хижри жыл, ошонун 100-жылдарында Хаджач бин Юсуф деген падыша, мусулмандардын падышасы болгон ошол кезде. Доктурларды чакырып бардыгын өлкөдөгү. Өтө мындай залым падыша болгон экен, бирокчу ким жакпаса дароо өлтүрөт экен. Сүйлөшпөйт экен. Өлтүргөндө дагы мойнун кесет экен. Ошого доктурларды чакырып айткан экен. Мага ушундай бир тамактануудун, Куран хадистен, сүннөттөн тамактануудун эрежесин айтып бергиле, мен силерге барбайын эч качан деген экен. Урбайын десе, доктурлар мөөнөт алып бир канча убакыт сурап билип, анан айткан экен, падыша, курсагыңыз ачмайын тамак жебеңиз деген экен. Биринчиси ушул. Экинчиси, тамак жегенден кийин жатпаңыз деген экен. Кечки тамакты өзгөчө. Эгер жашаган жериңиз талаада болуп, айлана чөйрөңүз тикен болсо дагы бир аз басып анан жатыңыз. Андан кийин курсагыңыз тойгондон кийин тамактанбаңыз. Анан ар бир мөмө жемишти өз мезгилинде жеп жүрүңүз. Анан жаш малдын этин жегенге адаттаныңыз. Бүгүнкү күндө ойлоп көрсөк, бизде ушунун бардыгынын тескериси да. Курсак тойгондо тамактанабыз, тамак жеп жатып алабыз. Тамак жеп бүтүп эле жатып алабыз. Анан биз картайып, кой 15 жыл жашай турган болсо, 14кө чыккан койлорду, картайып калган малдарды, жада калса кечиресиздер тоокторду дагы барго, чоңоюп калган, картайып калган 1-2 жашар тоокторду союп жейбиз да. Жаш малдын этин жеген адат жок биздечи. Ар бир мөмө жемишти өз мезгилинде жок, биз аны курутуп, же соленый кылып, же салат кылып кышта жешибиз керек. Азыр жесекчи ошону. Бүт тескери биздикичи. Анан тамак жегенден кийин ичсеңиз ичиңиз, суу ичпеңиз деген экен. Биздики тамактан кийин кетет да ошол суу, суусундук, көк чай, кара чай литрлеп кетет го. Жаштар литрлеп суусундук. Ал эми чалдарыбыз болсо, Алла рызкысын кенен кылсын, чай. Куй эле куй. Биз ушул басып жүргөнүбүзгө шүгүр кылышыбыз керекпиз барго. Ошончолук эрежелерди бузуп дагы эртең менен көзүбүз ачылып басып жүргөнүбүзгө шүгүр айтышыбыз керек. Болбосо ооруп кала турган 100% аткарып жүрөбүз да. Ошондуктан ден соолукту Алла аманат кылып берген,
ошол ден соолукка тамактануу эң чоң таасири бар да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жашоосунда көрсөттү. Эки жолу катары менен курсагын тойгозуп тамак жеген эмес экен да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ошого кичине тамак жебей коюуду айткан жокмун. Жейли, бирок курсак ачканда жейли. Тойду өзү тойгондо бар го мээде Аллах ушундай жараткан бир датчик бар. Машинеге бензин куйганда толот го, отказ кылат, иштелет. Ошондо бизде дагы мээде бир эме келет, тойду депчи, бирок биз алыңыз деп бири-бирибизди албасаң капа болом деп жатып, ошол датчиктерди бузуп салганбыз да бизчи. Макалдарыбыз дагы бар. Жакшы тамак калганча жаман курсак жарылсын, жеңиз. Жок, жейли. Алла разы болсун. Курсак ачканда жейли. Жакшы иштегендер, мындай кыймыл аракетти көп кылган жаштар жесин. Бирок эми курсак тойгондон кийин жеген бул зулум бул. Анан жеп алып туруп жатабыз түндө. Бул организм мээни эс алдырыш керекпи же ашказанды иштетиш керекпи? Ошондуктан жашоодогу 24 саатты кандай өткөрүүдүн жол жобосун, илимин үйрөнүү бул милдет, парыз. Ошого Аллах буйруса биз сабактарыбызда дагы айтабыз, ар бир нерсенин жол жобосун үйрөнүп, амал кылууга аракет жасайлы. Өзүбүз дагы изилдейли, китеп окуйлу. Азыр чын китеп окуу биздин жашообузда жок. Себеби мындай байкасаңыз шаардагы китепканалар дагы иштебей калган. Неге китеп окубаса эч ким? Карабалдыда жаш кезибизде бир канча китепкана бар эле. Азыр бирөө эле калыптыр. Неге десем, ким окуйт? Китеп окубайт элдер. Эч ким китеп окубайт. Китеп окусак барго пайдасы бар туугандар. Жашообуздун бир жол жобосун табабыз. Эми ден соолукка кереги болсо дегеним да. Ден соолукка, бизнеске тиешеси бар. Анан жылдыздар тууралуу китептен пайдасы да жок, түшүнбөйбүз дагы анычы. Ошондуктан туугандар, илим алуу бул парыз. Мына араңыздарда жашы улгайган аксакалдарыбыз, жаш туугандарыбыз дагы бир ай илим алалы деп ушул жерге келип илим алып жатышат. Ошондой ар бирибиз убакыт бөлөбүзбү же жашаган жерибизде мешиттин имамы менен жакшы сүйлөшүп, кызмат кылып, илим алалы ошол имамдардан сурайлы. Кандай суроо келсе жазып койгонго аракет жасайбыз. Жазып коюп, анан молдокейге барганда сурайлы. Сураган өтө пайдалуу. Көп нерсени үйрөнүп алабыз. Анан сураганда мындай деп сурайлы да, молдокейлерденчи, имамдардан. Мен сурайм, жообу кандай болсо ошондой кыламын депчи. Жок, молдоке, сиз кичине мындай туура эмес айтып атасыз. Ушу жок, молдоке, маселени Кур'ан хадистен кандай айтып берсе ошондой кылганга аракет жасайлы. Соодабызга тиешелүү илим үйрөнүш бул парыз.